Siz prezident bolsoңуз 5 жылдан болот элек. Biz prezident bolsok, bir günde buruluş bolot. Bir jumada buruluş bolot. Kırgız çınıgı joluna түшкөндө Kırgız жөнү көктөп кетет, көк асман колдоп кетет. Дүйнө Кыргызга келип таң калат. Илелин кургандай. Буларда сот жок экен, буларда эскичилик жок экен, буларда калп жок экен. Такыр bir башка заманга өтүп кетет. Бул 2000-жылы бурулуш болот. Сооронбай Жээнбектин сезону сурогу бүтөлөк да дейт да кээ-биричи. Асманда сурок болбойт экен, асманда bir сезон деген сөз бар экен. Сезон гана бүтөт экен. Бул азыр ушул агайдын кантип өткөрүп берем? Ушу революция болуп кетпесин, элде жоготуу болбосун, чындык жеңет турбайбы деген маселеде болсо бул герой болот. Жок, эскиче эле ишин кыла берсе, бул ааламды эч ким, чындыкты эч ким жеңе албайт. Рахмат сизге Арстан Алай, терең ыраазычылык. Жаман жакшыны кантип айырмалай алабыз? Эми жаман жакшыны адамдыга башты эмнеге берген? Ошо башты кара куш менен иштетсек, жаман жакшыны ушул бир жаман деген адамды жаман дебей, ошол менин күзгүм деп, ошондогу жаман сыпат менде жокпу деп, ошондогу кемчилик менде жокпу деп таразалай билсеңиз эле айырмалай аласыз. Ошо жаман жакшы дагы адамды окутат. Жаманчылыкты көрбөсө адам жакшы болбойт эле. Ошондуктан ушундай айырмаласаңыз болот. Ар нерседен жыйынтык чыгара билсеңиз эле айырмалай билесиз. Жаңы эле үйлөндүк, жашообуз болбой жатат, келинчегимдин башка бирөөсү бар экен, эмне кылышым керек? Эми келинчегиң менчик эмес, келинчегиң бирөөнүн баласы. Бир алсага бир пробный иш болгондур. Пробный бир жанагы дарында эле пробный саят го. Башың орто бербе, окшобосо окшобойт. Сен чыныгы кызматыңы аткарсаң, сага чынык адам жоолугат. Сенин гениң жетилгенде, анын гени жетилгенде ортодон антаген деген бала төрөлөт. Ошондуктан муну бир сыноо деп, муну бир өзү өстүрүү деп түшүнө кой. Аны менен духуң түшүп кетпе, анын менен көк асман түшүп кеткен жок, аны менен жашооң бүтүп калган жок.